Afrikadагы сапар биринчи күн. Кечки окуя. Биринчи маршрутум менен кыскача тааныштырып кетейин. Жолдун башталышы Мароккодон. Ал эми аягы болсо ЮАРдын борбору Кейптаундан бүтөт. Жолдун узундугу 15.000 километр. Эгерде баары биз ойлогондой болсо 6 ай деген убакытта буйруса басып өтөбүз. Эртемен туруп тиш доктурга бардым. Бал муздак жеп тишим ооруп калыптыр. Баары жакшы эле, дары эле ичип койсоң баары өтүп кетет деп айтты. Дароо конокуйга барып, велосипедтерибизге жөнөдүк. Барсак, Салахеддин деген мастер мырза биз ойлогондон да эле сонун кылып коюптур. Андан ары буюмдарыбыздын баарын иреттеп салып, бисмилля деп сапарыбыздын олуттуу биринчи кадамдарын жасадык. Артымды бир карап кадамдарымдын өтүп жатканына бир сүйүнүп жаттым. Албетте Касабланка шаарынын кооздугуна, тазалыгына, элинин меймандостугуна жакшы сөздөрдү айтып кетпесем болбойт. Менин напарнигим аты Алтынбек болот. Тоже мага чейин Меккеге велосипед менен барып келген. Маалымат алган болчумун кичинекей ошол Меккеге барыш боюнчачы. Сиздер дагы келип Алтынбекти колдоп кетесиздер деген үмүттөмүн. Бир саат жол жүрүп, Касабланка шаарынан да алыстап калдык. Айлана чөйрө болсо, имараттардын ордуна эгин талаалар келди. Эмне эгилгендерин такыр эле билбей койдум. Буудайга гана окшоштурдум. Биз бараткан жол Атлантика океанынан эсептегенде 3-чү иреттеги жол экен. Жалаң гана эгин талаалар жана башында көрүнгөн бир айылдан башка эч нерсе деле көргөн жокпуз. Океандын боюндагы трасса менен кетели деп бир ой жүгүртүп койдук. Марокконун аба ырайы жөнүндө айтып кетпесем болбойт. Бүгүн плюс 15 градустун ары бери болду. Аябай акырын ылдамдык менен салкын шамал согуп турду. Үчтөрдөн өтүп жылуу спортивка кийип албасам аябай музак болуп калды. Африка маршрутун изилдеп жатканда Марокконун жолдору эң жакшы жолдордун бири деп айтылган эле. Чындыгында эле ошондой экен. Касабланка шаарынан кийинки чоң шаарга 15 километр калаганда билинбей күн да кирип кетти. Анысы аз келгенсип, дөңгөлөгүм дагы тешилип калды. Караңгыда тешилген жерди издеп отурбай, эртең менен алмаштырабыз деген ойдо жолдон өтүп палатканы куруп алдык. Кийинки шаарга жетебиз го деп ойлогон болчубуз. Тамак ашыбыз да жок болчу. Kazakhstan. Kyrgyzstan. Kazakhstan. Welcome. Assalamu alaikum, my brother. How are you? Guys. Assalamu alaikum. Fine. And you? Marat. Good. What's your name? Huh? What's your name? Marat. Murad. And you? Altınbek. You speak English? No, little bit. English is so. Yeah, and you? Good. What's your name? Hamza. Hamza. Yes. Hamza. Oui. Mashallah. Mashallah. What's your name? Hasan. Hasan? Hasan? Mashallah. Mashallah. Thank you very much. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Тамак ашсыз калганда тамактуу да болуп калдык. Шүгүр. Мындан ары колдон келишинче роликтерди узунураак кылам. Көрүүңүздөр үчүн чоң рахмат.